Assalamu alaikum, қасиетті қырғыз елім. Мен Құрманқұлов Замир. Бүгін 29 январь 2024 жыл. Мен сіздерді өзім менен, өзімдегі артындағы іштерменен таныштырғым келіп жатат. Бұл станокторды сатып алған емеспиз. Ушуну Кыргыздын баласы жасап чыгарган станоктор. Мына көрүңүздөр. Бул жерде роторлор айланып турат. Бул жерде. Мен түшүндүрүп кетейин. Жаш мезгилимден эле 19-20 жашымдан şu Kırgыздын баласы завод фабриканы иштете алат экен. Өнөржөй тармагын иштете алат экен деп өзүм сыноо койдум дагы. Иштеп баштадым. Алгач кичинекей токарный станокторду койдум, анан фрезерный станокторду койдум. Кийин сетный заводду сатып алдым. Бул 98 жылдары болуш керек. Ошол мезгилдерде баарыбыз билебиз. Бизде чоң өнөр заводдордун баардыгын чет мамлекетке темирдей станоктору туруп бүт чиновниктер, коррупционерлер сатып жок кылып түгөтүштү. А мен ошонун ордуна ушул Кыргыздын балдары ушуну кармап калса болот экен, иштетсе болот экен деп туруп ошол заводдорду, сетный заводду алып, пешине тер акчама ага чейин бизнес кылганмын. Ошол бизнестеги акчаларыма, бир туугандарымдын акчасына ошол заводду сатып алдым. Сатып алып, абдан ийгиликтүү иштеттик. Мына көрүңүздөр, ушуну Кыргыздын баласы жасады. Себеби жанакындай өнөр тармагында, промышленностьта, өндүрүштө көбүнчө орустар иштеп турганда, баары ушуну мойнуна алышыбыз керек да. Орустар сүрүлүп кетти. Жанакы заводдор бош калды. Бош калганда ал элдин колуна тийген жок да, жанакы чиновниктерге, коррупционерлерге, сүткорлордун колуна тийди дагы, алар эмне кылат? Ошону иштеткенге акыл, аң сезим жетеби? Сатып кандай болсун да акчаны чыгарыш керек болду. Бир уюшулган группалар болуп ошону Акаевден указ чыгартып алып болсо, Кытайына болсо Кытайга, Иранга болсо Иранга отуруп сатып жок кылышты. Азыр деле даяр станокторду алып келип алып, ошону иштетиши кыйын. А мен Кыргыз баласы, мен ушундай станокторду жасап чыгардым. Эми бул менен эмне деп айткым келип атат? Мен мактангым эмес. Мен мындай кийинки муундар өсүп келаткан балдар, эми баарыңар эле эмес, бир какой-то бир частибиз ушу өнөр тармагын кармашыбыз керек. Бири-бирибизге тажрыйбаны өткөзүп беришибиз керек. Биз деле иштесек колубуздан келет экен. Көп чоң иштер кылсак болот экен. Технологияларды кармашыбыз керек. Ошонун алкагына жылышыбыз керек. Себеби жанагы капитализмде туруп эле элди кредитке тыгып, кредиттен баш көтөрүлбөй эле кыйналып, турмушта чайналып эле жүргөндөр болот. Же жанагы сода саттан эле тирлик болот. А өнөр тармактарын иштесе кандай продукция чыгарабыз дейсиңер? Мына Дордойдун баардыгы, Жуукайдын баардыгы, сатылган товардын баардыгы ушул өнөр тармагы да. Ошол башка мамлекеттерге жумуш орундарынын акчасын, айлыктарын төлөп берип атабыз, энергетикасын төлөп берип атабыз, транспортту төлөп берип атабыз. Ошонун ордуна биз өзүбүз эле жасасак болот болчу. Мына мындай жашынакай станоктор. Мен достор, ушул тармакты кызыгам, ушул тармакка иштейин деген балдарга да айткым келет да. Биз колубуздан көп неме келет экен. Ошон үчүн өзүбүздү шыктантып, даярын эле карабастан өзүбүз көп иштерди жасашыбыз керек. Себеби менин жаштайыман ниетим, тилегим ушундай болгонда, Кыргызстаныбыз өнүгүп жаркыраган мамлекет болсо экен, өнөр тармагы иштесе экен, завод фабрикаларыбыз иштесе экен, ал жөн эле сөз эмес. Себеби жанагы толтура окуу жайлар ачылбадыбы? Окуу жайлардан бүтүп алып туруп, эч жерге ишке орношо турган мүмкүнчүлүктөрү жок. Жанагы теорияда калган билим ал эч жерге бекибейт. Ошон үчүн ал практика жүзүндө ишке ашыш керек болчу. Практикада иштенсе бара турган жер жок, кайда иштейт деген. Мына ушундай
станокторду чыгардык. Мен болсо буну бирөөсүн эле бүгүн силерге көрсөтүп атам. Күндө ошо кандай станокторду жасагандарымы көрсөтүп, ошол иш тажрыйбам менен силер менен бөлүшкөнгө аракет кылам да, достор. Бул жанакы суунун, кока-колалардын, напитоктардын крышкаларынын уплотнитель, экинчи ичиндеги жанагы уплотнительный шайбачка болот. Ошону эки компонентти бул кошуп бере турган станок жасаганбыз. Бул жерде ориентатор, бул айланып болсо жанагы крышкалар бир жактуу келиш керек. Бир жактуу келиш керек. Эгерде тетип келе турган болсо, могу жерден аба үйлөйт дагы, чүрүп коет. Могу жерден агып келет, өзүнүн сайы менен, анан могу роторный машина алат дагы, могу жерден жана шайбачкалар түшүп, ошону болсо экинчи компонентти кошуп, бул жака даяр продукция чыга берет. Бул жерде счетчиктери бар, счетчиктерин коебуз. Бул жанагы счетчиктерге бул жерде датчиктери да. Датчиктери болсо жанагы бул жерден өтүп атканда санын берип турат бул жерде. Ушундай системалар мөжүт. Электроникалардан бери өзүбүз жасаганбыз булардын баардыгын. Мындай Кытайлардыкына окшоп мындай жеңил желпил эмес, биздики жанагындай Советтер Союзунун бир какой-то калдыгы, какой-то сүрөбү бардай да, мощный да, мындай бузулбайт дагы, өзүбүз дагы оңдоого жеңил ошондой ылайыкташтырып жасаганбыз. Ушул деле ошонун копиясы. Бир неме, ушул принципте, мына роторный иштин принцибинде негизинен көп эле станоктор чыгарса болот да. Мисалы литио деп коет, пластмассовый литио деп коет. А литионун түрлөрү бар, канча деген түр буюмдарды чыгарса болот, литионун. Штамповка дейт, штамповкада канча деген буюмдарды штамповка кылса болот. Ошон үчүн негизги өзөгүн билип ала турган болсок, калганын иштерди алып кетиш оңой эле да, достор. Мына биз дагы мындай тажрыйба үчүн көрсөтүп коеюн, но жөнөкөй бир отоплениянын регистри болгон да, отоплениянын регистри болгон. Ошол отоплениянын регистрин биз бул жерде жанакы компрессор үйлөп келгенден кийин аба берип туруш керек да. Жана компрессордон келгиченди аба суюлат, азаят, бул жерде көбүрөөк көлөм керек. Ошон үчүн бул жерде ресивер болуп пайдаланабыз да, аба топтолуп турат. Эми аны мына бочкага коюп койсоң болот, түрлүү амалдарын койсоң болот, бирок бир даяр эмени ушинтип иштетип коебуз. Бул дагы силерге тажрыйба үчүн, досторум. Урматтуу кыргыз элим, касиеттүү менин элим, менин ушул ниетим негизинен ошол Кыргызстаныбыз өнүккөн, кооз, андан да акылдуу, технологияны карманган мамлекет болуш керек. Себеби эми азыр дүйнөдө башаламан, бирок ал саясий башаламандар, жанагындай бийлик талашып башалагандар. Негизги оокаттар ал жүрө бериш керек. Экономика деген иштей бериш керек. Ошон үчүн башка жакты күтүп отурбай, эмне болуп кетет экенин күтүп отурбастан, акылдуу балдарыбыз, айнымай тетиктерибиз, ушул колуңардан келсе технологияны кармангыла. Мен бир немени айтып койгум келип атат ушул жерде баса. Ошол Сетун деген заводду алып, жаркыратып иштетип, ал заводдо 300дөй ар түрлүү компаниялар бизде кызмат көрөт болчумун. Себеби биз технология жактан аябай көп чоң жардамдарды берчүбүз. Силер элестеткиле, Сетун деген заводдорду чыгарган завод кылып койгонбуз да. Номер 1-чиге койгонбуз. Анан 14-15 жылы шайлоо боло турган болду. Ошол 14-жылдар кам көрүп, 15 жыл ошол бул жерде дагы саясатта аралашып кетти да. Ошол өзүн